Özünüzge tың болың еді. Келіндерге işeniş жоқ. Bu moynunuz үлгілер қайненесін чайна гәрбет қошу үріп атады. Чайды деле өзіңіз дамдап үшін келайым. Дағы бері инсанды шақырайым. Бұл инсан еме құдылдардың ең ақсақалы болып қалды. Сахнада жүрген құдылдардың. Бұйырса 63 жашқа толып отырады. Пайғамбар жаш. Ақсақал болса дағы шул Эмилді сыйлап келіп, урматтап келіп отырады. Сіздерден қол шаңыстар менен құдыл аралаштың ал құдылы Жамбыл Қамшиев алдыңыздарда. Жамбыл ака Қамшиев. Ladies and gentlemen, this is night we will see in Dermando Sigan and I 5-4-2 champion with Fonena Hosen rocking the W. Fuck you, Jambul Kamchiyev! Jambul ағай, Бишкекте ар бир айдын 6-сы концертин алып барып атканда, сизди чакырганда мага минт келиңиз, ошондо эстеп кеттим. Канат, мен дагы бир убактары жаш кезинде сага окшоп красавчик элем. Сен дагы чоңойгондо мендей болуп каласың деген элеңиз, эсиңиздеби? Мен дагы карасам, бирок сиздей болушум мүмкүн, бирок сиз эле куник болбойм агай, айтып коеюн анан. Келгенче айтып коеюн анан. Жамбыл Камчиев агайга ыраазычылык билдиребиз, микрофон сизде. Kanat Şanayev, sen men yaşıma gelgende bırak sen aksıga kүйөө bola албайсың да. Ne siz ушундай жашка келгенде күйөө болдуңузбу не? Hem kaçan ekeni айтып бере коеюн, но sen kүйөө бола албайсың, sen жакпайсың мыяктагы кыздарга. Мен Баткенге түшкөм мен. Түшкөм деп коем да, ошактан үйлөнгөм мен. Кыскасы буяка түшө албайсың да сен. Эмил турат го, түшсөм түшүп кое берем. Emil Ökön'e iyilik. Emil Ökön'ün arı жоқ екен, мына Emil қақта жүреді. Emil Ökö болгону сахнада 10 жыл жүрүшүп, кыйратып койгонсуп, мына стадионга ел топтоп концерт берип атышат. Мен оюма да келбейт, мен 35 жыл сахнадамын, мен ондайдан корком. Siz meni emне илештирип атасыз? Эмил топтоду го, мен эмне күнөөм бар? Мен сиз менен келдим го эле. Сен кой деп койсуң ондосуңа. Koy dedim, bekar dese geliyor ekan da elder ama. Şular bar bekar girdi. Alan qayerden eşitten pul alıp girdi, şun bar bekar girdi. Maşinada ödede turganlar qarsan siz. Aytan bular kuğradı bak günge kaktalıp. Ne oldu desem görse bular bekar girgen ekan da. Nerede bir ayal aytdı go, günde oturup verip karayıp kettik dese jandagı ayal aytdı go. Karaysan karayıver, ita gele karasın go dedim. Kıskası Kanat menen Emil'ge iyilik. Bular Oytoğu деген тоу uyuşturup konser berip atышат. Oşto Bişkekte. Keyin konsertleringерге жакшылыктарыңарга чакырып коелу. Бара бер. Куда каласа чакырабыз агай. Тирек эле болсо чакырабыз. Стойкаңа жок беле? Эшо живой стойка отурам эшо. Жок, мен өзүм ала келмекмин. Саламатсыздарбы? Урматтуу. Не көзсөм болобу? Ya bismillahirrahmanirrahim. Amansızlar hurmatlı mekendaşlar. Buna Emil balabыздың 10 жылдық мындай концерт екен. Мен ушундай нерсени өткөрбөппүз. Биз 10 жыл болду, 20 жыл болду деп өткөзбөппүз. Биз жөн эле концерт кое бериппиз. Ошентип жүрүп, биз аралаш тамаша тобунан азыр Рахман экөөбүз эле калганбыз. Манас менен Дөөлөт экөө азыр нар жакта концерт берип атат. Чын дүйнөдө. Жалган дүйнөдө көз калыппыз. Эми сиздер ойлогоңуздар бечара Жамбыл башын бекитип чоң калпак кийип келиптирди. Андай эмес, бу калпакты кийгенimдин себеби бар. Бу калпакты бакай калпак деп коюшат. Кыпчак калпак деп коюшат. Кыргыздар тойдон баштан келген бирок кийбейт. Кыргыз муну алып келет дагы сандыкка салып коет. Муну кыргыз качан кийиши мүмкүн? Bir çoğun adam ötse çыңız айтматып окшогон. Жакын дос жары кайтыш болгондо кийип алып, көз көрсөткөнү барганда момоюп турушат, таза күткөн киши болуп кыргыздар. Мен эми качан Күмөндөр Абылов, Абдылда Иманкулов, Рахман Разыков өлө дегенде күтүп отура беремби? Мен муну каалаган күнү кийем. Кийгенде де жөн кийбейм, ар түрдүү кылып кийем. Эгер мындай туурасынан кийип алган болсом, туура түшүнүңүздөр, орустар айтмакчы добрая душа. Любой не битпей аткан иштер болсо бүтүрүшүп берем.
Eğer men kalpaktı bunday uzundan giyip algan bolsam, anda bana müşahede etmeyizler. Ben özüm işim bilen жүрген bolam. Eğer kalpak biraz kıyşayıp koyan bolsa, maşinası var balдар meni uyga taşlap koyalı ha. Jakayın jurtka taşlap koyalı жаңы жолга. Eğer men kalpakты kolma karma alıp köçede şaşılıp baratkan bolsam, demek bugün площадьта митинг бар экен деп koyarlar. Eğer men kalpakты koynuma katып alıp kelatsam, Жамбылак өз жалгыз ошто өзөк махаллада жүрүп тур дегиле. Кыскасы Калпакта көп иш бар. Өткөндө Лейлекке бардым. Лейлекке барсам, Лейлектин эли аябай темпераментте өткөн. Ал жакта кыргыз, өзбек, тажик, татар, орус аралашып жашайт экен. Баягы маданияттагы аралашып калган, салт санасы да аралашып калган. Баягы тажиктин дагы концертинде, татардын концертине эле түшүнсө түшүнбөсө деле кире беришет экен барды. Келіп алып отырышып алып, жөн отырышпастан концерттік номерлер жауап қалса, тұра қалып қол жауышады екен. Bir қол жауап қойыңыздар şimdi тұра қалып. Отыра қалып жертеп келешет екен. Шыдай албағанын жүгіріп келіп ақша қыстырады екен. Ошондай март жігіттер болып қалбасын деп атайын қалпақ киіп алдым бүгін. Мына Кытайлык кыргыздар аябай калпакты башпай істеп кийишет экен. Алар мындай калпак кийбейт экен. Алар мындай бар жогу туюк, мындай жапыс калпактардан кийет экен. Эмнеге мындай калпак кийесиңер десем, алар айтышат, бул рызкы берекенин бардыгы асмандан түшөт, биз аны кечке топтоп алабыз да кечкүнү үйгө барып түшүрүп алабыз дейт. А силер болсо Кыргызстанда эки жолу мына эки жагы кесилген калпак кетигесиңер, ошон үчүн Кыргызстанда эки жолу революция, эки жолу мародерство болду дейт. Bütün rızkınları çeşip aldыңар deydi. Azırınca bu kalpakты Kırgızstanda ekile kişi giyiyor da. Bişkek'te Topçubek Turgun Aliyev, Oşto Jambul Kamçıyev. Hurmatlı erkekler, jarın tüyünde oturan ançamınca erkekler. 7-1-5-5-6 erkek kalktı. Şu can-canınızda da karagılaçça. Negizinden konsertke kimler gelişti? Kız gelinler. Алар себеби афишадан көргөн да, рекламадан көргөн, менин катыша турганымды билишкен. Ошон үчүн келишти. Мен филармонияда, театрда концерт берсем, спорт сарайда. Күйөөсү менен келгени деле, өзү жалгыз келгени деле жалдырап мени карай берет мен сахнага чыкканда. Антрак болгондо чуркап келип менден автограф алышат. Konser bütkenden кейін менімен сүрөткө түшүшөт, кучакташып алып. Уяты жоктор. Мен автобуска чыксам, күбүр-шүбүр башталат. Ана, чыкты, карагыла, чыкты. Бул деле автобусда жүрөт экен тиги бу деп. Күбүр-шүбүр башталат. Эгер мен базарга барсам, базарда соода токтойт. Алып аткан деле, сатып аткан деле жалдырап мени карап калышат бардыгы. Качан мен наркы базар өтүп кеткенде бер жакта базар башталат да, күбүр-шүбүр башталат. Эгер мен 24 саат круглый сутка иштеген магазинге кирсем, түнкү саат 2-деби же саат 5-деби кирем. Киргенде ошол жерде иштеп аткан кыз келиндер баардыгы эле кассасын таштап менен ээрчишип жүрөт. Мен барып кайсы товарды кармап көрсөм, алар да барып кармап көрүшөт. Кайсыны мен карап калсам, алар да карашат. Как будто зоопарктан бир маймыл чыгып кеткендей карашат да. Мага ушундай кыз келиндер кызыгышат, мен костюмче турганда кызыгышат. Эгер мен көлдө пляжда жүргөнүмү көрсө, менин фигурамы көрүшүп кыз келиндер талп этип чыгып калышмак да. Кыскасы кыз келиндерге таң жана дүңк. Kırgızistan'da erkeklerдің орточа жашы статистика боюнча 59 экен. Ал эми аялдардын орточа жашы 72 экен. Аялдар Кыргызстанда эркектерге караганда 13 жылга көп жашайт экен. Билесиздер эмне үчүн? Себеби биздин аялдар мүрөктүн суусунан да кымбат болгон нерселерди жеп ичип турат экен. Ал эмне билесиздерби? Ал эркектин нерви. Beşere erkek içimge tiyişmeyle erten menen jatat döşekte. Jatsa ayalı gelip oygotат да. O tur, otunap gel,
kömür ap gel, maldardı kara, baldарды kara, uğuldu ileş gerek, kızdı turmuşka beriş gerek, dev atıp meyli çağıp ona varmat koydu. Anan cidin gelgenden eşke çıkıp sigaret çekesin, nas çekesin. Ha nasbay ağızlı kılıp kalsa barıp kökkemakta ne 150 gram baş belesin. Canım ne diyor attın ne diyor işte. Bizde ушундай напряженный карман биздин аялдарга дагы бир жолу dank жана дүнк. Биздин аялдар жанагы жылкыны таптаган кишини эмне дейт эле? Не дейт эле? Саяпкер туура. Саяпкер деп болот экен. Саяпкер эмне кылат? Ал деген багы тебенек, тиштек, чаңдаган жанна жолотпогон жылкы болот, ошону үйрөтөт, азоо жылкыны. Кантип? Биринчи укурукту ыргытат, мойнуна илинип калса кармап турат да. Атты урчулайт, секирет, анан туруп бергенден кийин жүгөн салат, токулгалайт, минип алып, бир-эки секирет ошойдон калып кетет. Биздин эркектер да ошондой болот экен аялдар. Бак бизе 20-25 жаштагы жигиттер эч кимди токтотпой жүрөт да. Мен бу кызды албайм, бунун чачы кыска. Мына кызды алайын десем, мунун тамак кылганга эби жок деп атканда бирөөсүнө илеш болот. Багындай саяпкерине. Ал эмне кылат? Укурукту ыргытат дагы, мойнун илип коет бечара эркек. Ал укурук деген эмне? Ал нике деген күбөлүк. Нике күбөлүктү алгандан кийин бирди төрөп берет. Бирди төрөп бергенде жүгөн салып коет. Экинчи, үчтү төрөгөндө токулгалап минип алат бечара эркекти. Мына, саяпкер дагы не кылат? Жылкыны үйлөткөндөн кийин кааласа улакка чабат, кааласа эңишке түшөт, кааласа араба кошот, кааласа кошко кошот. Жылкыны үйлөтүп алып. Ошондой аялдар дагы эркектерди үйлөтүп алганда 4-5 төрөп бергенден кийин каалаган жагына минип жүрө берет. Тойго десе тойго, ойго десе ойго, стадионго десе стадионго кете берет. Эркек сурап да койбойт, бүгүн эмнеге барабыз депчи. Бечара эркек ушунча көз каранды болуп калат да. Баягы саяпкер дагы жөн эле жүрбөйт да. Ал деген не кылат? Саяпкер гумандуу, адамгерчиликтүү. Ал баягы сөөгү каркайып чыккан жылкыны, жоор болгон, жалы түшкөн, куйругунда ишпеле калбаган ошону жайлоого апарып кое берет. Бар эми оттой бер деп кое берсе бечара жылкы дагы ошо үйлөнүп калганда боз үйдүн жанында оттоп жүрө берет. Анандай жерлер оттоп жүрөт. Ана жакта бээлер турат, карап да койбойт. Бизде дагы 50-ден ашканыбызда саяпкерлерибиз бесера кое берет. Бар бер, каяка барсаң ошо жака бар, көзүмө көрүнбөй, жогол! Десе эркек дагы намысына келип, кетсе кетем! Дейт да көп болсо район центрине бир барып келет да. Анан кайта кечке мага келип калат. Алма кыркымыш болуп, бутамыш болуп, арык казмыш болуп жүрсө, аялды терезеден шкалап карап. Келипсиң го? Садаган баштанып. Барар жериң ушер экен го, келер жериң. Сени менен башка эч ким карабайт. Шору жок деп ошондо да бечара эркек анан келет да, жалдырап кечирип кой деп. Кыскасы биздин аялдарга ушундай бизде бекем кармаган 59 жаштан ашыра койгон аялдарга бизге дагы бир жолу данк жана дүнк. Илайым биздин куудул балабыз Эмил дагы 59-дан эмес 72-ден ашсын, керек болсо 100ге чыксын. Бирок кыргыздын эсинде кала турган юморлорду айтып, тамашаларды айтып, эл айта албаган сөздөрдү айтып, алдыга чыга берсин. Себеби Эмилде мүмкүнчүлүк көп, аксын эли ачык-ачык сүйлөгөн эл, ошондуктан мен ойлойм Эмилден жакшы куудул чыгат. Себеби Эмил учуп чыгып аткан аэропорт аябай жакшы даярдалган аэропорт деп ойлойм. Эгер бул чакан самолет болсо да, бир кол чабуулар Эмилге. Эмилдин досу Канат Шанаевга да кол чабуулар. Чоң рахмат. Рахмат. Агай рахмат. Кол чабуулсат коз Жамбул Камшиев агайыбызга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Рахмат. Бир беле тарктатып койсоң кем, у бийледи атайын. Рахмат. Жамбул агай рахмат. Рахмат.